жери 76 сотық болған ушул үй $53,000 сатылат. Оның короосунда банясы, мына кошумча курулуштар, склад, мал сарай, мынакей бары бар экен. Видеону аягына чейин көрүңүздөр. Эсинин номери экранда жана описанияда эситтел деп жазылып турат туугандар. Документинде 76 сотық мынакей туугандар. Караңыздар, ушундай кенен жер. Сатылуучу үйдүн жайгашкан жери Иш областы Панфилов району, Панфилов айылы, Ключевая көчөсү 82-дарек. Сиздер үйгө баруу үчүн Центральный көчө жана Ключевая көчөсүнүн кесишинен бир аз түндүктү карай жүрөсүздөр. Сол тарапка карай барсаңыздар, Ключевая көчөсү 82-дарек болуп калат туугандар. Келе атсаңыздар, оң тарапта мондай Арыстанбек деген жазууну да көрө аласыздар. Ушул эле көчөдөн туугандар түз Бишкек шаарына карай жүргөн маршруткалар бар. Мектеп деле бир аз эле чыгышыракта мектеби, садиктери баары жайгашкан туугандар. Мынакей туугандар, бул үйдүн көчө тарабы Дарек Панфилов, Ключевая көчөсү 82-дарек туугандар. Мынакей бул үй жеринин аянты 76 сотық туугандар. Түндүк чек ара мынакей бул забор бүткөн жерден түштүк чек арасы туугандар. Мынакей о жактан болуп калат. Азыр участоктун ички тарабынан көргөзсөм жакшы байкалат айткан жерден туугандар. Жолдор кенен. Мынакей ылдый жакта мал жайганга жайыт бар экен. Могу жерде эле мынакей кошуналар мал жайып багып жүргөн учуру. Үйдүн ары жагында кенен полия бар. Ал жакта эле уже азыркы арпаларды, будайларды оруп алса, ал жакта эле жайыт болот экен малга туугандар. Негизинен мал менен алектенгенге өтө сонун жер. Жер да кенен 76 сотық туугандар документинде. Өйдө карай чыксаңыздар, Центральный жолдон Бишкекке карай жүргөн маршруткалар. Бери карай чыксаңыздар, мал жайганга жайыттары да бар экен. Андан ары көчө тараптан көрүп тургансыздардай дарбаза туугандар. Бул жакта мына жашыл зонасы. Так, короосуна киребиз. Мына ал тарапында кенен бош жери, машина койгонго чоңураак, фура сыяктуу чоңураак транспорт деле койсоңуздар болгудай көрүнөт. Үй боюнча айтсак, үй туугандар 64 квадрат метр экен. Кошумча бул жакта времянкалары деле бар. Бул жакта отункана, көмүрканалары, баня, складтары, төрүндө мал сарай, чөп баскан жайлары. И бул жакта түрлүү жер жемиш бактары жана беде, кыскасы 76 сотық болгон жер бары бар туугандар. Документи боюнча айтсак, ээсинин колунда. Аны келгенде ээсин бирөктө карап көрсөңүздөр болот. Мынакей азыркы учурда бул жерде турат туугандар. Документтерди 76 сотық 3 участок туугандар. Мынакей ар биринин өзүнүн китеп эмелери бар, документтери. Үчөөсү тең ушул үй ээсине караштуу, үчөө катарынан жайгашкан. Кире бериш прихожка, полдор жыгачтан болгон пол. Бул жакта отоплениянын котелу, паровое отопление, раковина орнотулуп, ал жагынан суу чыгарылган. Мектеп, садиктери бар туугандар. Бул жагында мондай бир бөлмө, чыгыш тараптан, түштүк тараптан терезелери, полдор жыгачтан болгон пол. Бул жакта мондай дагы бир бөлмө. И бул жерде дагы бир мондай бөлмө жайгашкан туугандар. Андан ары туугандар, бул жакта времянкасы, киргенде прихожка, оң тарапта мондай чоң бир бөлмө. Түштүк тараптан терезеси, түндүк тараптан терезеси. И бери карай кирсек, бул жагында бир спальный бөлмөсү. Бул жактан ылдый турганда погреб дагы бар экен туугандар. Дагы эмне маалыматы туугандар, бул жакта баня. Суу үйдүн ички тарабынан дагы, сырткы тараптарынан да чыгарылган. И бул жерде бир склад. Кызыл кирпич экен мынакей стенасы. Бул жагында банясы. Бери карай жүрөбүз туугандар. Склад, кой кармаганга сарайы, чөп басканга жайы, тандыр, транспорт койгонго дагы монча бош жери. Бул жакта катарынан дагы сарай бар. Сарайлар. И үйдүн арт тарабында деле монча коридор бар экен. Эгер малды кылжатан алып чыгам десеңиздер. Негизинен ары жагында кенен бош жер бар. Ары жактагы участоктун төрүнөн дагы чоң кылып мал сарай саласыздарбы туугандар, чоң кылып үй саласыздарбы? Кенен бош жер. И бул жерде тооканасы. Туугандар. Бул жакта бош жерди көрдүңүздөрбү?
могу бактарга чейин ондайдан кенен каалаган планировка менен мал сарай, каалаган планировка менен үй, каалаган планировка менен кошумча курулуш кылсаңыздар болот. Анан бул жакта 1 суу, бул жерде 2 суу, аркы төрүндө 3 суу скважина бар экен. Сырткы ажатканасы. Бул жактан ке азыркы учурда түрлүү жер жемишти отургузган учуру, айдаган учуру үй ээлери. Мынакей картошка, огурцы, перец, капусталар, жашыл пияздар, зеленый лук. Так, дагы эмне маалымат? Мына могу жактары беде туугандар. Тоолор көрүнүп, бул жерде мынакей. Могу жагында полиялар туугандар. 76 соттук полия жетишпесе бар, арендага алып же сатып аласыздар. Буякта полия менен бүтүнсеңиздер, толтура полиялар бар. Жана малыңыздарды эртең уже 1 айдардын арасында уже бери карай жайсаңыздар да болот деген туугандар. Так, эң эле батыш чекара могу кичинекей убакыт көрдүңүздөрбү? О беделер бүткөн жерден болуп калат туугандар. Баасы болсо бул объекттин $53,000 сурап атыптыр. Анан дагы сүйлөшүү болот. Ээсинин номери 0703 92 91 35. 0703 92 91 35. WhatsApp'ta ошо да бар экен туугандар. Экинчи номер болсо 0703 42 42 35. 0703 42 42 35 туугандар. Мына түштүк чегара могу бактардан түз көчөгө чейин туугандар. Лайктан басыңыздар, ушундай объект издеген дос туугандар менен видеону бөлүшүп кетиңиздер.